Birinchi заказ таштадык. Достор, ассаламу алейкум. Ушул канчага жабат болду экен, мага кызык болду да. Бонустун ичинен алгам да. Бирок акчаны мен көрө элекмин да канча экенинчи. 21 минутада 947 бонус канча берет? 42 рубль берип туруп, ат терек бербей эле койбойсуң. Ондан көрө 989 жабылды. Берсе нормально берсин, болсо жок да, чынбы. Жаңылыктар бар. Заказ завершить кылып атканда көрдүңөр. Тариф комфорт. Плюстан ыргыт машина. Бардыгы билет эле да. Плюстан ыргышынчы. Өткөндө бирөөнүн камерасы бар экен. 21 экен, максимальный комплект алса экен 2.5 экен. Şu машина тартып жүргөн убакта келген эле да, сатамам деп, анан кымбат го деп койсом, кымбатпы деген, ооба деген. Анан кийин бир жолу калдыгы сатпадыңарбы десем, жок деп. Эртең плюстан чыгып кетет десем, чыкпайт, чыкканда мен сатат элем да деген. Ошол эмне кылып атат болду экен, ошол кызык да. Эми билебиз, 21 SMS келген, окуганыбыз чыкты. Баштанын жылын көтөрөт деп сыймыкты айткан элем. Ошондо айткан болот. Азыр кылып коелу жигер. Десе, алтысына жакын кылабыз, пока иштей берейин деген элем. Убагында кылып коюш керек. Азыр жылы көтөрүлбөй атат машиналардын. Айла жок, чыдайбыз. Линия коюп койдум, только тариф комфорт. Жалко, бирок айла жок, чыдайбыз. Ишти кылайлы. Линия коюп койдум, авиамоторный метроға келдим. Кеттиген да заказ берсе. Бүгүн иштейличи, бүгүнкү күнгө канчасы болуп калды? 7 июль экен, вторник. Вторник. Мен кээде сөздөрдүчү ошол комментарий жазсын деп туруп сөздөрдү атайлап туура эмес айтып коем да. Анан адамдар чындап эле ошентип ойлойт, окшойт. Туура эмес айта албайт деп. Кээде атайлап не то сүйлөйсүң, ошол сөздө комментарий жазсын депчи. Ошонусун да айтып коеюн. Кийин айтпайм бирок. Жети мына атайлап атат дейсиңер. Опа! Детский тариф менен заказ алып келдим. Ошо бир промокод бардай эле болуп атат да, ушу бирчи. Ошондо промокодду көрсөтсөм, кандай эле сага промокод бере берет, кантип эле ала бересиң дейт. Көрсөтөйүн эмне кылып алышты. Заказ жабып коеюн, 38 минутада келдим. 1143 Так, 38 минутада 1143 Машинаны раза жудум эле де. Бирокчу жууп шашпай чыктым эле. Мен баллондорду чернение кылып, кычык-пычыктары менен шашпай жууп чыктым, жамгыр жаурду да. Бирок чернение жакшы экен. Так. На промокод. Естественно, алайын дагы, секин жалпты жазайлы. Ушул промокод болот да. Ошого окшогондордон аласыңар. Чекесин айтып койду, ама байкадыңар да. Өткөндө баласы сийип койгон экен, отурган жерим тийип, жагандай ныйым болуп калыптыр. Андан дагы 1 саатка берет да, могочу. Башка вариант жок, эмне кыл дейсиңер? Көрөлүчү. Монтип канча балл берип калды? Канча саатка берип калды? Ама детский менен ташысаң, ушинтип берип калды да. Приоритетчи. 1 балл берет, канча берет, мен байкабайм да. Меники негизи канча эле, канча саатка берет, бияктан кайсыга берет? Түшүнүксүз. Сүрөткө тартайлы. 1 саатка алам дедим го, жигиттер, алам дедим го, көрүп атасыңар да. Деп. Мага канча алып бербейт экен. Так, муну басабыз 5ти. Промокодду көрсөтөйүн, силерге. Так. Промокод 1 саатка 5 октябрга чейин берди. Бул 29 сентябрга чейин, уже муналар 15-не чейин, буларды 15-не чейин иштетип коюш керек. Ушундай да энди. Анан ким парковый самозанятый болуп иштейм десе, тил дагы келбейт да, тубагы. Мен самозанятый болуп иштейм деген болсо,
Белес паркка кошулуп иштесеңер болот. Номер коюп койдум. WhatsApp'тан, Max'тан, любой жагынан жазсаңар жооп берет. Парктын проценти 1%, электронный путеводитель берет. Электронный путеводитель алсаңар болот. Документ жактан жардам берет. Офис бар, диспетчер бар. Арендага, выкупка дагы ушул паркта машина болуп калат. Ким иштейм деген болсо, номерге жазып, кабарлашып, паркка кошулуп, Яндекстен запись алып берет өздөрү. Барып парковкадан болуп, офисине өтүп, иште кыла бересиңер. Кеттик анда, секин линияга коеюн дагы, мындайраак айдап туруп. Иште кылайлы бул. Нормально 1 саат. Ой, промокод нейле бере берет дейт. Берет да, жазсаң берет да, кантип бербейт. Нормально жазыш керек аны үчүнчү. Четко и ясно кылып жазсаң, сразу берет. Ошол күнү толкунданып олтурдум, күндөр өттү жалгыз сени ойлоймун. Жан дүйнөмө жарык берип бир өзүң, ак сүйүүнү жүрөгүмө орноттум. Көрдүм сени көңүлүмө сен жактың, сага арнап чын жүрөктөн ыр жаздым. Көрүшкөндө тик карабай көзүңө, уялдым көзөрүңдү алып качтым. Сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым мен кантейин, сүйүп калдым кантейин, сүйүп калдым мен кантейин. Мен телефонум тынбай атат да, бирок эркекче тынбай атат да телефон кечеден бери. Тоок келгенде какылыктайттан болуп, кече 6 обедтен баштап чыга баштады да. Плюстарчы жылы. Комфорттор экономго түшүп, плюстар комфортко түшүпчү. Телефон бирок мен эркекче жадап калдым. Сабырыңыз болот экен, мындай 5-6 звоноком жакшы жооп берипчи. Телефон албай калдым да. Мисалы, менчи туура түшүнүш керек да, меничи. Менин номерим коюлган эмес да, мен койгон эмесмин. Мен машинанын жылын көтөрөм деп, мен өзүмдү реклама кылып, өзүм номерин койгон эмесмин да. Мына машинанын жылын көтөрөт деп, башканын сыймыктын номерин койгонмун да. Ана менен неге сурайсыңар, билбейм де, туура түшүнгүлөчү. Звонок келе берип, мен уже чарчап калдым да. Эми хорошо саат 10-11де туура түшүнсөң болот, майлы уктай элек депчи. Түн саат 3-тө, 4-тө дагы мен каяктанам телефонум өчпөй калган, негизи телефон өчүрүп уктайт элем. 3-тө, 4-тө деле WhatsApp деле тынбайт. Прямой деле де. Адам уктап атат дегендей ой болуш керек да. Мен бардыгына эмес, эми кээ ошо звонок кылгандарга да. Мен машинанын жылын көтөрөм деп өзүм номерим вообще койгон эмесмин да мен. Чыдасаң блогер бол дейт, бирок сабырың кетет экен да. Туура түшүнгүлө, мен номер койгон эмесмин. Мен көтөрбөймүн, бирөө көтөрөт, ал дагы көтөрүлбөй атат. Эртерээк аракет кылыш керек эле, келгенде какылыктабайчы. Кенебей жүрөбүз да. Эртерээк аракет кылыш керек. Ошону айтып коеюн дедим эле да. Мага чалбагыла, мен машинанын жылын көтөрбөйм, мен аккаунт ачпайм. Кыла турган болсо ошо номериме коюп койгонмун. Ошолорго чалгыла, пожалуйста. Пожалуйста, ошону айтып коеюн дедим эле. Пожалуйста. Все добро. До свидания. Турган жермен бери таткачы эркин. Нормально. Москва чейтиге 29 минутта плюс менен нормально заказ алат экенсиң, комфорт менен деген. 1844кө. Базар жок. А бул чигар. Сразу на местен алсам да. Шлагбаум дейт, фастен экен. Тирик, бу дагы жакын жерге барат экен, 9 минут алыс жерге барат экен. Байкадыңар да. Комфорт менен деле нормально заказ алса болот экен, айырмасы. Эч канча деле жуктой деп койгондо кымбат заказ алганда, бирок мен кече кечиндечи. Кече чыктым эле. Күндүз иштеген эмесмин. 320 рубль, 347 рубль, 430 рубль, 490 рубль деп заказда 4 заказ таштадым дагы. Кой дедим бе. Ишке желание болбой. Эртең чыганчы деп кирип кеттим да. Комфорт кече ошондой майдалап салды да. Ушундай. Бул аяк
Şu кээ бири шлагбаум деп түшүп калат да, монтипчи ошол фастен деп атам да менчи. Монда шлагбаум деп жазып менен ошол фастен окшобойт деп атам мен. Фастен да, бирок аэропорттон дагы фастен болгон болсо, ошо шлагбаум деп түшүп калат. Өй, каяктасыңар, келбейсиңерби? Тирик мынаны көтөрүп коюп тур. Иштекеси калган эмес. Мейли, келип калар. Нормалыраак заказ болгон деп, жакшы эле. Бул бир күн ысып кетет, бир суук болуп кетет, жамгыр жаап. Павелецкийге келдим. 32 минутада 1003 рубль дейт го. Мына кызбы балабы? Расар жок, кебедеси да бир калат экен тоогунда. Нора кол. Кысасы комфорту мына жерге жагып атат да. Плюста зона келсе дагы мынтип албак болсун, өчүрүп коесуң. Телефонду кеңири сүйлөшөсүң. Онусун коюп кое бересиң. Зарядник жок. Каалаганыңда жүрөсүң. Плюс бизнестегидей эмес го, жанагынтип тайниктер түшүп калат го, да тайник жок. Ошол жери жакшы экен. Жигар четирак тур. Же айда. Кыргызбай, оптима. Жолго отуруп алып, жөн эле турат деп, бир аварийканы жандырып койсоң, катабайчы. Эми жандырды. Короче, ошондой. Кеңирчилик да. Ой, ким ойлоду? Плюстан чыгып кетет деп, ким ойлоду? Биз мындайды күткөн эмеспиз да, биз даяр эмес элек да. Олай кыскасы чыдайбыз. Ошо комфорт менен плюсту мындай кичине салыштырып атам да бүгүнчү иштепчи. Чыдайсың да башка эмне чыдайсың. Ошол кеңири дагы ошол тайник жок, зарядник койбойсуң. Плюста коюшуң керек. Унутма жерге калсаң сууну коесуң. Калсаң аны кыласың. Телефондо наушникте сүйлөп бир өзүң окса сүйлөп коесуң го. Ой. Жакшы. Кандай дейт. Айда жигар. Айда. Кыргызстан. Откуда? Ош. А вы давай. 4 года. Домой ездите? Да, каждый год. Семья там, да? Не, здесь. Здесь? Нравится? Нормально. Дома, конечно, лучше, да? Конечно. Какого года? 98. Блин, Камри такая машина. Тихо. Хорошая, да? 2.5? Нет, 2. Двушка? Ну, Они ты на короче, своей же? Да. Сразу видно, как кожа чисто. В общем, мен кече айттым эле да. Так 10 минутада 370 рубльга. Кийинки заказ түштү эле, эмне болду экен? Ананда. Кече Инстаграмдан айттым эле. Эми башталат. Каяктан болосуң? Канча балаң бар? Аялың барбы? Квайтырасың, айт этесиңби? Канча бересиң? Машина өзүңдүкүбү? Арендабы? Ошон суроолор көп болот дедим эле. Бүгүн чыгып эле башталды го. Тирикина күтүп отурат, багажды ачайын. Короче, ошондой. Так, едем. Авиаконструктор. Да, все верно. Saat 6'dan 48 öttü da. Ştorkanı çeçip aldım mına жерgeç. Eki жактан çeçip koydum. Nege de beysin be. Үйгө 1 saat көрсөттү ат. Мына жерде гай болбосо экен деп кеттим да. Кутуздама чөшкө бурулган жердечи. Ошол жерден өтүп кетсем калган нептеп карап кетем. Права жок. Вообще таппайдым праваны. Водительский удостоверением жок. Каяка койгонум эсимде жок да. Акыркы жолу кармаганым эсимде бар, кече кармагам. Мен ошондо кече кечке алып жүрдүм. Права жок жүрдүм. Бүгүн сааттан бери жүрөм.
права жок жүрөкмүн. Азыр не болуп эстеп кеттим дагы, мынантип карасам эмне койчум эми жок, чөтөк биякта карайм жок. Вообще жок. Машинанын түптөрүнү, багажды кече мойкага алгам жок. Азыр эми досума звонок кылдым кече. Мойкага алган элек Перовода. Ошол жерде барып карап көрүш, ошол жерде чукалым, ошол жерде алып койгондор депчи. Чөнтөгүмө праваны өзүм салганмын, немеге барганмын, Ролин паркка барганда паспортто көрсөтүп киресиң да, анан мен правам керек болуп калабы дедим да, правамды алып алдым эле, паспорт эмесчи. Ошондо чөнтөгүмдө жүргөн чыгып атканда эстеймин, чөнтөгүмдө карточкасы болчу жана пропуск. Ошону менен кошо правам бар эле. Правамды неме кылдым да, карточканын анахорунда машина айдап чыгып кеттим эле. Ошол акыркы жолу эсимде барды, одан кийин эсимде жок да, мойкада түштү, одан кийин кечке мал жүрдүм. Үйдү карап кой десем, үйдө эч ким жок. Азыр келинчегиме чалдым да, иштемин дейт. Ишке жакын эле 5 мүнөт аралыгы. Рұқсат сурап, үйдү срочно барып карачы деп атам. Права барбы жокпу? Үйдө болгон болсо үйдөн алып алып кайра ишке чыгам, болбосо машинамды коюп коюп метрого түшүп, эми издейм да каяка калды, эмне болду, группага жазыш керекпи? Жок, права жок жүрөм де, вай. Баш катып калды, үйгө бара берейинчи. Тапсам таптым, таппасам жок. Кыргызстанга барам бе, вай. Не болот билбейм бирокчу. Ушу менен видео бүттү. Кечке тапсам таптым да коом, таппасам жок. Не кылам мен права жок, баш катып калды. Мен кокус. Праваны көрүп калсаңар, таап калсаңар айтып калачы мага. Жоготсам жоготтум деп чыгарам, жоготсам жок дейм. Азыр акырып үйгө барып кечке алып үйгө барайынчы. Не дейт досум, о мойкада ба киши жок дейби? Көрбөдүм дейби? Ошол жерде мойка кылып машина ачылган жерлерди бир сыра карап койчу, азыр чалам, а? Права жок. Досуму жөнөттүрдүм мойкага айдачы деп. Ошол жерде сураса жок. Местасын карап атат, эме чыкпайт да жерден. Келинчекке чалып үйдө кара десем, үйгө барып караган экен, үйдө дагы жок. Ошо шым койгон жердечи. Кечеге эле шымды кийгем да мен. Үйгө кеттим эми. Үйгө бара берейинчи, машинаны эсен аман жетип алып, машинаны парковка алып коеюн. Отуруп группаларга жөнөтөйүн эми, андай права таап алсаңар айтып койгулачы деп. Каерде чукалганын билбейм да, ушу керек эмес эле да мага. Азыр ушул керек эмес эле да. Праваны көрүп калсаңар айтып койгула, чалып койгулачы. Эсен аман машина үйгө жетип алайын да, машинаны коюп, группаларга жазып, Инстаграмга чыгарып, стористерге чыгартырайын эми, ар кимге чалып могун чыгарып кой деп эми. Ё-моё. Ошол айтып калсаңар, а? Салам алейкум, тынч болуңар, правам табылып калсын эми.